Кыргыз эли биз кылымдардан кылымдар бою башка ушул элдерден айырмаланып келатканыбыздын себеби биздин өзүбүздүн алмашылгыс маданиятыбыз, үрп адатыбыз, каада салтыбыз бар үчүн биз ушул айырмаланып келатат экенбиз. Тилибиз бар, динибиз бар. Ошолорду тааныбасак, биздин жашообуздун нугу өзгөрөт экен. Азыркы ушул учурга келгенде көпчүлүгү ушинтип айтып атышат. Үмүтсүздүк пайда болгон. Үмүтсүздүк бул шайтандын бир эмеси да, жолу. Эмне себептен биздин жашообуз мындай болуп атат? Биз кыйналып атабыз го. Жакшы жагына өнүкпөй калдык. Болду, Кыргызстан алыска бара албайт, жеминте албайт деген сөздөргө көп айтылат экен. Ушунун баары кайдан, кандайча биздин азыркы жашообуздун көйгөйү кайра-кайра бийлик башындагыларга нааразы боло бергенибиз, кайра-кайра революция деп айтабызбы, төңкөрүш деп айтабызбы, же орун алмашуу деп айтабызбы. Кыскасы ушулардын баары кайталана бергендиктен, окшош кайталана бергендиктен эмнеге деген бир суроо пайда болот экен. Ар бир адам өзүбүздөн баштасак, коомго өзүбүз жардам берген аракет кылсак, ошондо биздин коом оңолсо, анан ошол сен таза болсоң, мен таза болсом, анан коом таза болот дегендей. Разаков айткан бир ушундай абдан учкул сөз, бул өтө маанилүү. Өзүбүздөн башташыбыз керекпи деп ойлойм. Эрте менен турганда ой жүгүрткөн адам эң биринчи ушул ааламдын ээси ким десе, бул Кудай. Эрте менен ойгонгон адам эрте туруп, бисмилла деп туруп, о Кудай жараткан Алла деп дуа кылып башташ керек экен. Анткени биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрте менен турганда биринчи алаканын жайып туруп, о Кудай, мага пайдалуу илим, билим бере көр. Ушул адал ырыскы бер. Жаман жолго, ушул жаман келүүчү бөөдө кырсыктардан сакта деген бир жакшы сөздөр менен биринчи ушул ээси болгон, ааламдын ээси болгон Кудайдан тиленип суранып туруп, анан кийин жумушун баштаган экен, аракетин. Ушундай болгон бир тартип эрежелер бар да. Ушул тартип эрежелерди биз кылбай атат окшойбузбу дейм. Анткени биз эрте менен турганда ушул ырыскынын ээси болгон Кудайдан сураныштын ордуна биз эрте менен ойгонгондо биринчи бир жумуш кыла турган болсок, биз Кудайга ооба ишенебиз деп айтабыз, бирок себептерге ишенебиз. Себептерден үмүт кылабыз. Менин бир тууганым бар эле, ошол жардам берет. Менин бир досум бар эле, менин бир таанышым бар эле, бийликте иштеген баланча бар эле. Ошого барсам ушул менин ишимди бүтүрүп берет деген сыяктуу себептерге үмүт кылып, Алладан үмүт кылбай, пендеден үмүт кылып жашаганга көнүп алдык. Бири-бирибизден сурасак, ой, ырыскы берүүчү Кудайго ошол баардык нерсени чече турган ошондон сурап туруп, анан аракетиңди кыл. А дегенде жерди айда, буудайды эк, суу сугар, андан кийин анан берекесин Кудайдан сура десе, биз алмаштырып алдык балким. Эч нерсе кыймылдабай туруп Кудайдан суранып атканыбыз. Шунун баары мага берип кой десең, өзүң кыймылдабасаң, аракет кылбасаң, ал кайдан келет эле сага? Тартибин, жолун билбей атабызбы? Бирок кыргызда бир жакшы сөз бар. Пейлиңден табасың деген. Баардык нерсе балким ушул жүрөгүбүздөгү пейлибизден болсо керек.